Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу достор. Азыркы учурда биз эл аралык Манас аэропортундабыз. Эмнеге? Себеби дегенде жакшылыкты бөлүшсөң көбөйөт деген сыңары Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү Медербек Сапарбаев буга чейин жардамга муктаж болгон мекендештерибизди Индия жергесине алып барып дарылап келгенин билебиз. Бүгүн дал ушул Индия жергесине барып дарыланып, сонун жаңылыктар менен келаткан мекендештерибизди тоз алдын астында турабыз. Жалпыңыздарга жагымдуу каалайбыз. Кандайсыңар? Жакшы. Атың ким? Бинура. Бинура. Канчадасың? 10го чыктым. Кандай экен Индия жактабы? Жакшы эле. Эмнеси жакта? Ал жакта мындай ысык, анан ал жакта күн эрте чыккан үчүн ал кыстыкта, анан кийин ал жакта мөмө жемиштер эрте пишет экен. Ошонусу жактыбы? Мектепти сагындыңбы? Ооба. Классташтарды сагындыңбы? Ооба, досторумду дагы сагындым. Ооба. Күтүп атабы айында? Ооба, күтүп. Азыр ден соолугуң жакшыбы? Ооба. Басканда кайнаган жоксуңбу? Жок, азыр баскан жокмун. Кийинчерээк басам. Операция кылгандан бери неме 6 жума турсун деди, ошон үчүн. Апама кыйын болот баары бир. Апам айтпайт бизге эчтеке деп, бирок өзүм билем. Атым Бибинур, 16 жаштамын. Алгач операция болуп атканда коркконмун аябай катуу. 2-3 жумадай катуу кыйналдым. Аркам өтө катуу ооруйт болчу. Көп укол алдым. Оору калтыра турган уколдор алдым. Капельница чоң. Кыйналып, кийин Кудайга шүгүр азыр кыйла отуруп. Эң биринчи операциядан чыкканымда мойнумдан болуп катып калган, түшпөй берсе корком. Ушул мойнуна калып кетем мен, качан мойнум түшөт деп коркуп, кыйналып. Кудайга шүгүр азыр мойнум дагы түшүп калды, тынбай мойнума дагы көнүгүү жасап атам. Мектепке барсак деген үмүт бар ооба. Жакшы басып, өз алдыбызга басып калсак, Кудай кааласа сентябрдан мектепке барабыз. Докторлор дагы мектепке барсаңар болот деди, врачтар дагы. Басып келебиз деп барган элек, аркам жакшы болуп калат деп. Кудайга шүгүр, аркам жакшы болуп калды. Бутум дагы жакшы, бир бутум жакшы экен. Бир бутум операция кылышты. Кудай кааласа секин физиолечение кыласыңар деди, үйдөн массаж алгыла көп деди. Ошо физиолечениялардан кийин кичинеден кийин басасыңар, убакыт керек деди. Канча убакыт керек дейт? Көп эле убакыт керек деди. Көп эле. Биздин оорубуз генетический оору экен да, ошон үчүн бизге көбүрөөк убакыт керек экен. Кудайымга шүгүр, эсен аман келип алдык. Аябай сагындык Кыргызстанды. Баары өз эмеге жетпейт го мамлекетибизге, Кыргызстаныбызга. Бөлөк жакта жүргөндө аябай билинет экен мекендин эмеси, кадыры, сүйүүсү, бардык жагына билинет экен. Ооба, дээрлик 3 айга жакын ошол Индияда болдуңуздар, э? Ооба, 3 айга жакын болдук. Мына 2-майда Кудай кааласа 3 ай болчу. Биз визаларыбыз да бүтүп калды, лечение дагы бүттү. Ошого жараша биз кайра келдик Кыргызстанга. Мен бул балдарым, ушул 2 кызым булдай абалга 2 жыл мурда кабылды. Ага чейин өздөрү буттары менен басып мектепке барып келчү эле. Булардын атасы мен жолдошум дагы өзү басчу эле. Кыйын иштейт эле, такси айдоочулук кылчу эле, Жалал каттайт эле. Биз өзү Жалал Абад область, Нокен районунан болобуз, Нокен район тургунубуз. Ошондо тынбай балдарым үчүн деп айдоочулук кылып иштечү эле. Ал ошо 2 жыл болду, ал дагы мындай оорулошуп калды да, баспай калды, жакшы.
Жолдошум дагы азыркы учурда үйдө ушу устачылык кылып, ушундай иштер менен аны эки кызды мектепке алып барып алып келет. Үйдө окутканга экөө тең каршы макул болбоду. Булар аябай жакшы окуйт да. Эми булардыкы ушу ген аябай күчтүү оору экен да, бул ген оорусу 7-6 да өтөт экен. Менин күйөөмдөн буларга өттү деп айтып атышат. Эми ушул күйөөмү дагы текшертиш керек окшойт. Алинур бала менен Элайнур кызым экөө укол бар экен, германский кымбат $2800 ушундай уколдон экөөнө эки буттарына ушундай уколдон берилди. Эми булга ошол $11200 тегерегинде акча керек болот 4 баланын уколдоруна. Ошондо жарым жыл сайын же болбосо бир 8 ай сайын дедиңиздерби? Ошондо алып туруш керек. Ошол дарылардын суммасы $11000. $11200 болуп калат экен, $2800 эсептегенде. Аны ошону буларга ошону алып турса, бул генетик ооруну буларга мындай ооруну мындай кеч мындай басаңдап турат экен да, алдын алуу экен да булчу. Сиз бага эне болгондон кийин өзүңүздүн жүрөгүңүз эзилип, 4 балаңызды кучагыңызга алып Индияга барып, ошол жакта болдуңуз да. Анан эки кызыңыз операцияга киргенде кандай болду сөзүңүз? Мен бул жактан Индияга кеткенге чейин өзүм канча ой менен кеттим. Балдарга жакшы болот, кенже кайра артка кетип кала, бул отурган баскан балдарым баспай калбайбы экен деген ой, канча ой менен кеттим өзүм дагычы. Ушул эки кызым операцияга бир күндө кирди. Бул эне үчүн ушунчалык оор көтөрө алгыс дагы десем болот, сыноо экен. Эки кызым эки жака кирип кеткенде көздөрү мага апа деп жалдырап кирип кеткен да. Ошол учурдагы сезимди бир гана Кудай билет, өзүм билем, бир гана өзүм билем. Менде кандай операциядан чыкканга чейин мен күтүү залда отурган убактым кылымга тетедей болуп кетти мен үчүн. Кыздарым көз алдыман кетпей койду такыр. Анан врачтардын жакшы сөздөрү менен мен ушул өзүмдүн абалымды сактап турдум. Жакшы болот. Кудайдан суранып отуруңуз, Кудайдан сураныңыз деди алар. Мен 4 балам менен барган үчүн эки кызым операцияга кирди. Эки балам ошол учурда укол алганы эки жака, 4 жака бөлүндү. Менчи 4 жака чуркап бир күндө операция 10 саатка чейин созулду. Чоң кызымкы. Ал бул кызымкы 5 саатта, анткени мунуку мини операция болгон үчүн 5 саатта чыкты. Мен бул кызыма оора болуп кеткен учурда кызым чыгып калган экен. Ошол чыккан учурда менин жанымда жок болуп калып, кызым ушунчалык апам мени издептир. Биринчи апасы көзүнө көрүнөт да. Мен келдим, анан жакшы жанымда ошол врачтар болуп туруптур. Биздин ошол Ак ниет аман фондунун жетекчиси Медер мырзага дагы чоң ыраазычылык билдирип койсом, анан ушул бизге кайдыгер карабай көңүл буруп жардам берген жалпы эле кыргыз элине, кыргыз журтубузга бардыгына чоң рахмат. Мен балам Жунусов Нурбек Эргешалыч 34 жашта. 2017-тен бери ушу боор оорусу менен жааргап келген, гепатит Б болуп. Биз ошонун негизинде анан пересадка печендеп, бул жактагылардын врачтардын диагнозу менен биз Индияга бардык. Индияга барсак, ал жердеги оборудованиялар, врачтардын мамилелери, ал жерден анализдерди полный тапшырып, пересадка печень деген диагноз койду. Анан эми бирок балам акыбалы эми жакшы, канааттандырарлык эле, бирок баары пересадка болмой сайын балам акыркы стадиясына келип калыптыр. Ошо жакшы болот деген үмүт менен жүрөм. Анан эми мен балам азыр Индияда калды. Донор табыла элекпи? Донор маселеси туура келбей атат. Эми мен ухажер болом, мен ойлоп барганымда ал жергече балам Кудай кааласа жакшы эле болуп, бир хотя бы 2 жылга, 3 жылга назатрак болсо деген максатта бардым эле. Жок, эми пересадка кылдырыш керек экен. Ошо 6 ай мөөнөт берди да, 6 айга чейин операция кылдырсаңар болот депчи. Анан эми Кудай кааласа мен бул теманы не дейм, кыргыз элиме кайрылып, ушул энелер үчүн, апа үчүн бала оорубасын да. Баланын колуна тикенек кирсе, эненин жүрөгүнө сайлат дегендей. Апалар эч качан балдарым деп баласы ооруп жүрөгү сыздабасын, жол азабы, кыр азабы дейт. Биз аябай үмүт менен бардык. Мен азыр бир жүрөгүмдүн жарымы Индияда калды. Бирок мен элим дуа кылган,
жерим дуа кылган ушундай кыракы жакшы элден чыккан баланы Кудай кааласа элим жерим колдоп аткан. Кудай кааласа жакшы болот деген үмүттө. Дагы деле үмүтүмдү үзбөйм. Кудай кааласа балам жакшы болуп келет көптүн бириндечи. Ушул Ак ниет кайрымдуулук фондуна өтө терең ыраазычылык менен биздин үй бүлөбүздүн атынан, анан ушул жерде барган больнойлордун атынан мен өтө ыраазычылык билем. Аны жетектеген мынау Медербек Сапарбаевка мен өтө чоң рахматымды айтам да. Мен балама кандай жакшы тилектерди кааласам, ушул балама да ошондой мындай эч оорубаган, өмүрүнө бараке берип, башын таштан жаратып, бизге окшогон апалардын кайгы муңдарын алыбыз жетпей калган тарапта бизди оң тарабыбыздан да сүдүрөп, сол тарабыбыздан да сүдүрөп, мен Медербекке биз ушунчалык адам моральный жактан да, материальный жактан дагы, моральный жактан поддержка бергенде, адам өзүңөн өзүң жок, биздин элибиз бар экен, жерибиз бар экен, бизге жол көрсөткөн биздин мындай кыргыздын жигиттери бар экен деп, биз ушулардын көзөмөлүнүн негизинде биз ушу Индияга жеттик. Азыркы учурда негизи жалпысынан 15 киши келдик. Анын жетоосу пациенттер. Ошол операция болуп келгендер бар. Буга чейин бүгүн 5-чи жолу барып келген кичинекей жаш балабыз бар. Ушундай 7 пациент менен барып келдик. Андан сырткары Индияда дагы бир 3-4 пациенттерибиз, бейтаптарыбыз калды. Алардын ушу донор маселеси толук чечилбей, апасы мына азыр кошо биз менен келатат. Чындыгында баягы бейтаптарың апарган бейтаптарыңдын жарымын жакшына кылып туугандарына тапшырып сүйүнүп атсаң, бирок жарым ал жерде калганда ушундай бир башкача сезимдер болот экен, бир башкача мындай биротоло калып кеткендегидей сезим болуп, аябай ушундай бир ыңгайсыздык жаралат экен да, чындыгындачы. Негизи эле кыйын болот экен, оор болот экен. Негизи баягы өзүбүздүн мекендештерибиз, бир туугандарыбыз сыртта, бөтөн элде мусафир болуп, кыйналып, ооруп жүргөндө чындыгында мындай намыс ошондо ойгонот экен да. Көптөгөн ар кандай учурлар болду. Бир туугандарыбыз больницада карыз болуп, залогдо жатып калган учурлар болду. Кудайга шүгүр, ошолорду деле эл журтубуз бар экен, элибиздин колдоосу менен мындай айтканда, ошол кыйынчылыктан мындай чыгарып алганга үлгөрдүк да, жетиштик. Индияда калган мекендештерибизди кайра качан алып келесиздер? Кайра качан кетесиз? Мен кайра эле 1 жумадан кийин кетем. Азыр бул жакта 4 бейтаптын каражаттарын даярдап атабыз. Ошол 4 бейтап, ал 4 бейтапты алып барганымда тиги берки калып кеткен бейтаптарды да Кудай кааласа ошол убактарга операциясы жакындап калган болсо, донор чечилип калса, анан алардын дагы мен маселесин жыйынтыктап коюп келем деген ушундай ниетим бар. Ал жакта мындай кандай келишимдер бар? Мисалы, Индияга сиз байма катап турасыз да, дайыма мекендештерибизди алып барып дарыланып барасыз. Кандай келишим бар азыр ал жак менен? Туура айтасыз. Эми биз 2018-2019 жылдан бери Индияга барып келатат экенбиз. Башкы сурооңузга 100дөн ашуун бейтаптарды алып барып келдик. Эми бизге кайрылган бейтаптар көп. Көптөгөн бейтаптарды жолго салып, туура жол берип, туура багыт берген бейтаптарыбыз андан көп. Анан келишим боюнча больницанын 1 эмес 3 больница менен биздин фонддун келишими бар. Албетте, могул операция болгон бейтаптар, мисалы, эгерде өздөрү барса, же бир катардагы инсан катары барса, же бир башка больницага барса, сөзсүз $2-3 миң жогорку суммада жасалат. Булардын ар бирине ар кандай, мисалы, бирисине $20 миң, $15 миң жогору, ушул $30 миң чейин кетет ар кандай. Анан негизи боор алмаштыруу көп болот. Мына жаш баланы болсо, мисалы, красный клеточный аплазия деген оору канды айландырып турган клеткаларды алмаштырат да. Бул өтө боордун дагы чоң мындай рискованный операция да. Ошон үчүн мындай сөз менен айтыш кыйын, чындыгында кыйын. Көз алдыбызда көптөгөн бейтаптар кетип калып аткандарын көрдүк. Эми Кудай сактасын, биз алып баргандардан андай болбоду. Бирок баары бир ичиңен ушундай бир арман көп да, кыйын. Эмне деп айтаар элем, ошол биринчиден кыргыз элиме,
кайрымдуу берешен жоомарт мекендештериме ыраазычылык билдирем. Биздин Ак ниет аманат коомдук фонду тарабынан ар бир чыккан бейтаптарга кайдыгер карабастан мейли 10 миңден 50 миң долларга чейин каражаттарын чечип жардам берип атышат. Сизге ыраазычылык, бар болуңуз, аман болуңуз. Иштериңиз ар кайым ийгиликтүү болсун. Рахмат чоң. Алла разы болсун. Жакшы келип алдыңыздарбы? Үшкөн жоксуздарбы? Жакшысыздарбы? Урматтуу Супер ТVнын жалпы көрүүчүлөрү, биз ушул видеону көрүп жаткан ар бир инсанга ден соолук каалайбыз. Бар болуңуздар, оорубаңыздар. Бул ден соолук аманат достор. Атыжан Кандетенеров, көрүшкөнчө.